Акыркы убактарда электр энергиясы боюнча акылдуу эсептегичтерге байланыштуу көптөгөн нараачылыктар айтылууда. Жарык колдонгондордун көпчүлүгү төлөм көп суммада келип жатканын айтышууда. Эске салсак, акыркы 5 жыл аралыгында өлкө боюнча 115 000 акылдуу эсептегичтер орнотулган. Акылдуу эсептегичти 2 жылдан бери колдонуп жүргөн бул үй бүлө январь айында электр кубаттуулугу үчүн келген дүмүрчөктү көрүп шок абалда болгон. Анткени бул айдагы төлөм декабрга салыштырмалуу 5 эсеге көп чыккан. Декабрга мына счет 2173 сомго келди. Январда 10585 сомго келди. Үйдө ошол эле приборлор мурдакыдай эле мурдакай бул ай менен окшош эле. Разницасы көп чыгып атат. Лампочкадан тышкары телевизор, муздаткыч, электр чайник сыяктуу кубаттуулукту аз талап кылган жабдууларды кошкондо да мындай чоң сумма чыгышы мүмкүн эмес дейт Жаркынай Исмаилова. Анткени кыш түшкөнү электр энергиясын үнөмдөө максатында үйдү жылытуу үчүн от жагып келишет. Акылдуу эсептегичти колдонгонуна 2 жылдан ашса да мындай жагдайга биринчи жолу кабылып отурганын айтат. Биз кантип төлөйбүз деп анан заявление жаздык. Ушу немесин бөлүп төлөп берели деп 1200 пенсиянын биз жардам беребиз, конечно, но бир ай үчүн эле 11 000 сомдон мындай төлөп коюш кыйын да. Жыл башынан бери акылдуу эсептегичтер чыгарган көрсөткүчтөргө нааразы болгон 100дөн ашуун кайрылуу келип түшкөн. Бирок энергетиктер эми гана түшүндүрмө берүүгө чыгынышыптыр. Улуттук энерго холдинг компаниясынын жетекчилиги акылдуу эсептегичтердеги көрсөткүчтү интернет аркылуу жөнөтө турган Сапатком ишканасы декабрь айында маалымат берүүнү токтотконун билдирди. Ошондон улам ноябрь айында коротулган электр жарыгынын орточо көрсөткүчү менен саналыптыр. Мындан улам керектөөчүлөр ашыкча төлөм жүргүзсө, кийинки айда кемитилип эсептелинет дейт. Ошол 2 000 мен 11 000 ооба өтө чоң, айырмасы чоң болду. Аны сөзсүз түрдө ар бир абонент ушундай биздин жараныбыз келип кайрыла турганбыз, биз сөзсүз түрдө буга реакция кылып, текшерип, иликтеп, таптап, аныктап, ошого жараша кыянат чыгарабыз. Мен аны ишендирип кетем силерге. Деген менен мындай жагдайдын жаралышына кызыктар тараптарда болушу мүмкүн дейт энергетика маселеси боюнча адис Расул Умбеталиев. Ошо өкмөт ошо энерго компаниялардан, бөлүшүш компаниялардан түздөн-түз ошо тиги коммерциялык техникалдуу жоготууду азайт деген бул талап койгон. Ошо негизинде булар ошо тиги каршы элдердин карштарын көбөйтүп, коммерциялык техникалардын көлөмүн азайтып атат. Ошо негизинде бул бирден себепкер бар. 2012 жылы түндүк электр ишканасы Кытайдан акылдуу эсептегичтерди $6 миллион сатып алуу боюнча келишим түзгөн. Бирок анын 1 миллиону гана төлөнгөн. Негизи өлкөдө жалпысынан 1 миллиондон ашуун мындай жабдык орнотулушу керек. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин орнотулганы жалпы пландын 9% түзөт экен. Мындан улам калган акчалар кайда калган жана сатылып алынган товарлар эмне үчүн пайдаланууга берилбей жатат деген суроо жаралууда. Жанакындай контролдоп жазып алып, компьютерге киргизип алышып, аны кандайча жол менен аны кылып атышат. Эми аны бөлөк органдар, текшерүү органдары тастыктасын, бирок ошондой коррупциялык бир элементке алып барып атат деген мындай көз караш же болсо шектөөнү пайда кылып атат. Ошон үчүн муну айтып атабыз. Бул туура эмес коюлган. Мына 115 000 чөчүктү мына акча коротуп алышты да. Эмне үчүн акча коротуп алышты? Эмнеге муну туура койгон жок? Эмне үчүн сервер менен жанакындай диспетчер кылып туруп булар организация өткөн? Эмне үчүн, например, контролерлор бүгүнкү күндө аскөй коюлган жерлерде дагы эле барып карап показаниясын алып жүрүшөт? Жоопкерчиликке бул жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек. Акылдуу эсептегичтерге байланыштуу жагдайга ким күнөөлүү экенин эми башкы прокуратура таап чыгышы керек. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.